Assalamu alaikum урматтуу бар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге бул кардын чыгарылышында Ош шаарынын четинде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн, сиздер көрүп турган гипсоблок, легоблокторду чыгарган жана аларды дагы чыгарган аппараттарды сатып өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жүргөн агабыз тууралуу сөз кылмакчыбыз. Агабыз 2-3 жылдан бери ушул тармакта өзүнө сынап, ушундай элдин талабына ылайыктуу курулуш иштерине өзүнүн салымын кошуп келүүдө. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансызбы? Иштериңиз жакшыбы? Эми кандай жаңылыктар менен иштеп атасыздар? Жаз келди, жаз жарыш дегендей. Азыр эми курулуш иштери дагы башталып калды. Сезонда кандай даярдыктар болуп атат? Ушу жаз келип, сезон башталып, ушу быйыл 2023-да жаңы калыптар чыкты. Ошондой элдерге жайылып дәлдеп силерди чакырып калдык. Ошонан кана көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз боюнча андан кийин эмне жаңылыктар болуп атат, кандай калыптарды чыгардыңыздар, эмнелерди чыгарып сатып атасыздар? Ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. ошо быйыл чыккан мына жаңы калыптардан баштайлы. Мына эле. Быйыл ушул калыптар чыкты. Мына замок деген неме блоктор мыналар. Мына элге түшүнүктүү болсун деп мына блогун чыгарып койдук. Ушундай даяр болот. Мындай замок сыяктуу бири-бирине кийилет мыналар. Өзүнүн атына заты жарашкан замок дейт. Көрдүңүздөрбү? Бири-бирине кийишип, пышык болот. Ортолугуна арматура саясыздарбы же бетон аралашмаларын куясыздарбы, кыскасын айтканда? Үй салам дегендер, мындай мен пышыгыраак салам дегендер мындай мына аларга тумба сыяктуу банда раствор куюп, арматура таштап, неме кылса бекем болот да. Туппа туура. Анан бунун размери 30га 30, 60. 30га 30, 60. Бул тарабы 60. Бул 30, 30. Эни 30, бою 30. Түшүнүктүү. Анан ошо ушул комплектте калыптардан чыгат. 3 калып болот. 3 калып. Анан бир пена генератор мына. Анан мына компрессор, миксер, мына раствор аралаштыра турган бочка, пена бочок, анан мына шлангалар бар, пена немеге воздух бере турган. Мына плюзатор, мына май чача турган калыптарга. Кыскасы полный комплект. Алган клиент бир иштеке сатып албайт да, барып эле средствону алса, сай эле ишти баштайт. Өзүнүн ишине, ишмердүүлүгүн жүргүзө берет. Биз ошо бул ишти баштаганыбызга ушу 2 жыл болуп атат. Ушул тармакта иштегенибизге. Эми баасы канча болду экен мунун? Бул жаңы калыптын баасы ушу 140 миң деп койдук. 140 миң. Ооба. Буну азыр мындай үстүнө мына акыркы немесине урула турган баягы сейсмопоезд успеть этпей калдык. Жолдо кичине задержка болуп калып келбей калды. Бирок ал дагы бар. Ал келет, 1-2 күндө келип калат. Түшүнүк. Келген клиенттерге общий комплект болот да. Бере бересиздер. Өтө жакшы. Ал эми бул калыптарчы? Бул Лего калпыбыз, бул былтыр эле чыккан. Анан бунун жаңы нерсеси мына быйыл мына кошулду. Мына бир калыпта 3 нерсе чыгат. Мына немеси сейсмопоезу, анан мына тумбасы. Ортодо обычный кирпич. Обычный. Мына үйдүн бурчтарына, ортолоруна, үйдүн эшиктерине, тумбага ушуну чыгардык да. Анан буну дагы элдерге түшүнүктүүрөөк болсун деп мында блогун чыгарып койдук. Мынакей. Мына ушу даяр болгон неме тумба. Мындайынан уруп четине коюлат экен, бурчтарга. Үйдүн эшиктеринин чекесине бандай коюп туруп тумба катары ошо бурчтарга чыкты бул. Мына эң үстүнкүсүнө сейсмопоезд коюла турган. Сон сейсмопоезд куя турган болсоңуздар, ичине арматура токуп, бетондун аралашмасын куя бересиздер. А сыртында көрүнбөйт, урматтуулар. Көрдүңүздөрбү, ал бул бурчка. Эми ушул легоблоктордун 3 калыбы менен, аппараттары менен канча болуп калды? Буну мына лего калып, анан мына обычный калыптын комплеги ошо 110 миң койдук. 110 миң. Ооба. Анан буну быйылкы жаңы нерселерден мына бочканы коштук. Бул баягындай жеңилирээк болсун, анан бир жалгыз адам иштесе да болот будачы.
Ба средстволар салып туруп, бу жерден миксер менен аралаштырып туруп, нерден түшүп өзү мындай куйса болот да, калыптарга. Анан түгүндө баллону бар. Банда түз жер болсо стяжка. Стяжкалар болсо. Калаган жерге сүдүрүп, иштетип. калаган жерге апарып куя берет. Удобно. Сонун. Буну деле ошо неменин ичинде, комплекттин ичинде. Комплекттин ичинде кошуп бере бересиздер. Ооба. Түшүнүктүү. А бул жанагы эле обычный. Бул жанагы эле ошо обычный ходовой калыптар ушулар. Мына даяр кирпичтер бу жакта турат. Өзүбүз чыгарып сатып атабыз. Бул деле ошо комплектте ошо обычный калыптан 3 болот. Анан кааласа мындай үчүнчүсүн мындай перегородкага алмаштырып бере беребиз. Мына клиенттин каалоосуна карапчы. Талабына ылайык, суроосуна, Түшүнүктүү. Буда деле ошо пена генератор, миксер, мына компрессор, анан баягы кошуналарга жолтоо болбойлу дегендер болсо, мындай 5 шумный компрессор бар. Үнү чыкпаган. Ооба. Сонун турбайбы? Мына биринчиде көрсөткөн шумный банда тарылдап иштейт. Анан бул баягындай 5 шумный стоматологиялар иштеткен компрессор да. Эгерде тигинен үнү чыгат экен, мага 5 шумный бер дей турган болсо, 140 миңге кичине акча кошобу же ошонун ичинде дагы ошо эле баада. Ошо эле баада. 140 миң эмес, бул 110 миң. 110 миң? Ооба, бул обычный калып да. 140 миң она жаңы калпыбыз. Баягы биринчи тартып баштадык. Ооба. Айтайын дегеним, себеби бул үнү чыккан компрессор менен үнү жоктун айырмачылыгы бар да акчасында. Айырмачылыгы бир аз айырмачылыгы бар, бирок ошо эле ценада беребиз. Сонун турбайбы? Мүмкүнчүлүгү сонун турбайбы? Айырмасы жок, бир баада. 140 миң, 110 миң, муну бол дагы 110 миң. 110. Анан бундагы түшүнүктүү. Элдерге түшүнүктүү болсун деп бундагы блогун чыгарып койдук. Мына тумбасы. Мына бурчка. Бурчка коюлат. Мына түгүндө эле обычный эле кирпичтер. Эң үстүгө мына сесмопоистер. Өтө жакшы. Бул деле 30га 30-60бы? Ооба. Сесмопоист размери 30га 30-60. Мына обычный кирпичтери 20га 30-60. Жакшы. Бул катарда дагы чоң аппараттар бар экен. Бул кандай аппараттар болду? Бул газоблок аппарат мынау. Мына мешалкасы ошо 3 киловатт менен иштейт. Бул комплектте мына калыпы 2 калыпы болот. Мына немеси болот. Тен, суу ысытып бере турган. Буга 60 градус суу ысык кармап туруш керек экен да. Ана түбүндө бочогу бар, расширительный бочок. Будан суу азайганда насос менен өзү электричество айда берип турат. Ооба. Өтө сонун турбайбы? Жакшы. Мунун баасы канчадан? Бунун баасы 200 миң. 200 миң. Ооба. Газоблоктун аппараттары. Ооба, бундагы ошо иш баштайм дегендер болсо, ошо үйрөтүп, банда апарып установка кылып бере турган балдар бар, көргөзүп, түшүндүрүп. Сонун. Бул аппараттарды, жабдыктарды ала турган болсоңуздар дагы өзүңүздөр бул агабыздан үйрөнүп алсаңыздар болот, акысыз. Эгер аймактардан келсе, жатаканасы менен мен өзүм үйрөтөм деген сөздөрүн айтты. Үйрөнөм деген адамдар болсо, келип ошо биздин цехте балдар менен аралашып иштеп, бир күндө үйрөнсө, бир күндө, 2 күндө үйрөнсө, 2 күндө үйрөнүп, алыс башка областтардан келсе, жатаканасы бар, үйдө конок болуп, 1-2 күн үйрөнүп кетсе болот. Сонун. Мына сиздерге адамгерчилик. Анан кошумча бул жакта мындай калыптарыбыз бар. Мынакей калыппы мына? Мына ол ошо баягы обычный неме комплекттин сесмопоист мына тумбасы. Булар ошо клиенттин немесине карап, каалоосуна кааласа кошуп алам десе, буну кошуп беребиз. Бул отдельный неме баа болот, кошумча. Азыр эле бул тарапта өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Ушул эле калыптарды сиздерге тартып көрсөттүк. Көрдүңүздөрбү? Бул эгер кошумча алам дей турган болсо, ушул жерден каалаганыңыздарча ала бересиздер. Универсал калпыбыз буда мына перегородкадан 4 штук. Мына обычный 20га 30-60тан 2 штук, бир мына сесмопоист. Бир калыптын ичинде. Бир калыптын ичинде. Бул болсо баягы перегородка. Бул дагы ходовой размер, баягы комнаталарды бөлгөн, ушудан көбүрөөк алышат. Өтө сонун. Бул жанагы обычный эле экен, Ооба. Бул баягы тумбага обычный сесмопоистка. Жакшы. Бул тарабында дагы ошондой. Каалашыңыздарча алып алсаңыздар болот. Булар канчадан болуп калат баасы? Булар $300 болуп калат. Кошумча кошуп алам десе. $300. Ооба.
Негизи иш баштаган адамдарга ушул 3 калып жетеби же кошумча алыш керекпи? Пока ушу 3 калып менен баштаса болот. Биз деле биринчи баштаганда 3 калып менен баштаганбыз. 3 калып менен деле 2 адам жакшы иштесе 200 блок чыгарса болот. Бир күндө? Ооба. Андан кийин көбүрөөк объемда чыгарам десе, азыр биз мисалы үчүн мына цехте 7 калып иштетем менчи. 7 калып. Ооба, биз азыр бир күндө 2 бала 400-500 блок чыгарат. Бул жерде эми көбүрөөк объемда чыгарам десе, калпты көбүрөөк 2-3 калып бош керек ошол. Түшүнүктүү. Ооба. Азыр эми мына жерде самын чыгаруучу аппараттарын көрүп турабыз. Муну дагы өзүңүздөр алып чыгып сатасыздар эле, э? Ооба, буну былтыры рекламага тарттырганда ошо элдер чалып, самын станок барбы, самын станокто таап бербейсиздерби деп неме кылганына ошо элдин суроо талабына жараша анан самын станокту дагы кошуп койдук. Мынакей, көрүп атасыздарбы? Урматтуулар, айыл жергесинде бир иштер баштайм дей турган болсоңуздар, анда ушундай үйдө отуруп эле аялыңыздар менен, иниңиздер менен, күйөөңүздөр менен кыскасын айтканда үй бүлөлүк бизнеске дагы өтө ыңгайлуу. Болгондо сиздер сырьёну аласыздар. Сырьёну азыр Өзбекстандан алып келип атасыздарбы? Ооба, Кыргызстандан деле алса болот өз негизи. Өзбекстанда кеңир экен сырьёсу үчүн. Ошо кеңир каалаган объемду чыгарып беребиз деп атат. Муну мен азыр өзүм жалгыз эле чыгардым мына жерде. Сайып силерге мындай көргөзүп коеюн деп. Көргөзүү үчүн. Көргөзүү үчүн. Анан муну ошо уровень кылып столдорун жакшына койсо, бир 2 адам мындай свободно эле иштесе болгон. Бир күндө канчаны чыгарса болот экен? Бир күн ошо 3-4 миң штук чыгарат экен да мындай кеңирге иштеп. Көрдүңүздөрбү? Бул ошол аппараттын мотору. Айландырып берет. Сырьёну мына жерге саласыздар. Эгер бул жактан бирок чыгып кала турган болсо, кайра салып иштете бересиздер. Бул жерден престе берет, ысыты берет, нормалдаштырат. Анан бул ошо бир жагы, жакшы жагы ошо 2 киловатт менен иштей берет экен. 2 киловатт? Ооба. 220 вольт менен элечи. Жакшы турбайбы? Үйдө мындай семейный бир чакан бизнес кылса болот экен да, 2 адам неме кылып. Семейный. Ооба. Бул жерден чыккандан кийин печать басылат турбайбы, мына жерден? Ооба, ошо печать басылып чыгат экен. Бул печатын ушу каалаган неме печатын чыгарып беребиз мындай, жазуусун же цифраларын. Заказ берсеңиздер чыгарып бересиздер. Клиент заказ берип, мага мындай печатта чыгарып бергиле деп жазып берсе, биз ошол любой печатын жасап беришти неме кылабыз. Сонун, көрдүңүздөрбү? Мына жерде анан кыркып ушул жерден даярдалап бере берет экен. Мына ушундай самындар чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Каалагандай атыңыздарды жазып чыгарсаңыздар, бул агабызга заказ берсеңиздер, бүт бардыгын жасап берет, буюрса. Эгерде кандайдыр бир ишти баштайм дей турган болсоңуздар, анда ушул агабыздын келип аппараттарын алыңыздар. Мына самын чыгаруучу аппараттарынан бери алып келип берип, сиздерге шарт түзүүдө. Бул баасы канча болуп калды? Бунун баасы 100 000. 100 000 сом. Ооба. Болду мына. 100 000 сом. Бул 200 000 сом, 110 000 сом, четтеги болсо 140 000 сом. Ал эми мына калыптар болсо $300 сатылат экен. Эгерде курулуш иштери дагы башталып калды, мына ушундай гипсоблокторду сата турган болсоңуздар, ушул күнү канчадан сатып атасыздар? Буларды азыр мына 20-га 30-60-ты 130дан сатып атабыз. Анан ба перегородка 12-ге 30-60-ты 100 сомдон сатып атабыз. 100 сомдон штуку. Сонун. Демек урматтуу Лего блокторубузду 140дан сатып атабыз. 140дан Лего блокторду. Анан берки жаңы блоктон замокту пока сатууга чыгара элекпиз. Өзүбүз дагы эми баштадык. Эми баштадыңыздар. Өтө жакшы. Бул ошто Кыргызстанда жок нерсе, эми жаңы чыкты да. Эмиден башталып туруп, урматтуу туугандар, бул баасы азырынча кое элек, бирок эми мындан кийин сатка чыгарат, буюрса. Сенасын коюп алып, буюрса. Анда мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Эгерде толук маалымат берилбей калган болсо, өзүңүздөр дагы да кызыккан суроолоруңуздар болсо, бул агабызга келип байланышсаңыздар болот. Же болбосо телефон аркылуу түз байланышып, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды алып, жообуңуздарды алсаңыздар болот. Анда мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Бул агабыздын номерлерин экран астында камтылат. Чаласыздар, байланышасыздар. Бул кайсы жерде дей турган болсоңуздар, дарегини сиздерге толук түшүндүрө кетейин. Ош тараптан келген болсоңуздар, Курговойдон бери чыгып, Ош Алай трассасында турабыз да азыр биз. Алайга карап жол тартсаңыздар, болжол менен Курговойдон 5-600 метр. Мына ушул Бөрүбаев Пати аталышындагы
көчөдөн бери кире бересиздер. Бушта жайгашкан. Азыр сырттан чыгып кетип атып, сиздерге дагы бир подробно көрсөтөбүз. Биз бул агабыз менен коштошуп алайлы. Болуптур эмесе? Тынч болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип ар тармактуу иштерди алып бара бериңиздер. Анда биз микрофонду алганча бул агабыз менен коштошобуз, телефон номерлерине камтыйбыз. Келе бересиздер. Андыктан мен даректи толук сиздерге түшүндүрөйүн. Ош шаарынын четинде, болжол менен айтканда Фуркат айылында ушул жерде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Сырттан дагы көрүп, сразу байкасаңыздар дагы болот. Урматтуу туугандар, эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Фуркат Күргө боюнан бери күн чыгышты карай 5-600 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, ушул жол четиндеги строй материалдарды, жыгачтарды саткан жерге көзүңүздөр түшөт. Мына ушул навестин астында видеодо дагы көрүп турасыздар. Ушул жерге келе бересиздер, түз эле. Мына Бөрүбаев Пати атындагы көчөнүн бурулушундагы бушта жайгашкан. Андан дальше кетсеңиздер, Алай тарапка жол аласыздар. Бул Ош Алай трассасынын бою. Анда эмесе мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Содаңыздарды берсин.